Эл өкүлү бул ким? Эл өкүлү бул эл көйгөйүн көтөргөн, эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө да. Мына эл өкүлдөрү сатып кетип бизди. Ошол эл өкүлдөрү мына бүгүнкү күндө өз күчүбүз менен, өз колубуз менен ар түрдүү ар кандай конкурстарга баягы заявкалар таштап, кичинекей акчаны, мисалы үчүн кичинекей акчаны жеткизип, биз чыныгы эл өкүлү болуп, элдин көйгөйүн эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп берип атпайбызбы? А тигил эл өкүлдөрү алар коммерсант болуп кетишкен. Күн өтүүдө абактагы окшош. Муну менен саат жебес токтобоз. Мезгилкелер акыйкаттык орногон. Мансап учуп паракорлор коштобоз. Сен экөөбүзгө керекпи? Переворот эмне кылабыз биз? Бийлигин, байлыгын, таасирин жоготуп алган адам эмоция калтырып, бүгүн кайра ошонусун кайтарып келгиси келет. Чындык деп чыркыраган мекенчилдер. Чындыкты айтсачы чалайт экенсиңер. Чыр салып келгениңерди ункарып, чын дүйнөгө силер да кетерсиңер. Тогда глава ГКНБ пообещал, что Кемпир-Абад останется кыргызским, раз уж народ так решил. Мекенди сатпа десек камадыңар. Менчиктеп мекенимди жалмадыңар. Эл үчүн кызмат кылам дегенмен, элимди ушунчалык алдадыңар. Билесиңби суу байлык экендигин? Бейиши кыргыз жерим мекенимдин. Кемпир-Абад берилди өзгөлөргө. Кайышып сессе керек кетердигин. Жетим тоо турат эми берилгени. Жеринде жашырылган урпак кени. Желкесин ийип калды тизесин бүгүп. Жетим тоону жердеген энелери. Ам өңгүчү көктү тиреп турду эле. Элиме бир жамандык кылды беле. Аңтарып боорун тешип каздырдыңар. Ансыз да сууга жетпей турсак деле. Тагдыр экен, тагдырга айла барбы? Тайкасын кайгыргандан пайда барбы? Эх, чындык, мен өзүмдү таппай келем. Акыйкатты айткылачы, кайда калды? Ошол критиканы айтып атканда сен кемчилигиңди кайсы жерде ката бар? Кайсы катаны мен оңдошум керек деген эле максат менен иштейсиң да. Ошол да өнүгүү. Ошол катаны атайын акча төлөп, сен ошол катаны таап бер деп анан ошол компаниялар келип анан катаңды таап берип анан бирок ошол катаны дагы бир ментор деп коет. Устаттар. Ошол катаны оңдой ала турчу кишилердин сопровождениясы менен ошол каталарды өзүң оңдоп өнүгүп атпайсың. Ошол эле оппозиция, мейли, ошол эле журналисттер. Катаны айтып атабы? Сен наоборот аларга акча төлөп беришиң керек. Ошол катаны өзүң оңдошуң керек. Анан ошол катаны кантип оңдош керек экендигин методдорун, жолун көрсөтүп бере турчу мамлекеттер менен же ученыйлар менен, бирөөлөр менен дос болуп, анан ошолордун сопровождениясында кайсыл бир убакыттын ичинде оңдоп чыгышың керек. Кызык жашоо башталды, иштетели баштарды. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.